Ассаламу алейкум айымдар жана мырзалар, назарыңыздарга Ош шаарынын Тагдареги Авицина 10 дроп 3 тарегинен Карагай курулуш компаниясы тарабынан курган 9 кабаттуу үйдүн 8 кабатынан 3 бөлмөлүү ПСО вариантындагы үйдү назарыңыздарга сунуштайбыз. Жайгашкан жери абдан жакшы жер. Бул жер келечеги кенен жер десек да болот. Анткени Разаков көчөсү менен бул жакта азыркы учурда поезд жолдун жанынан дагы параллельный дагы бир жол кошумча түшүп жатат. Ош шаардык мэриясы тарабынан пландары иштелип чыгарылган. Жаз айынан баштап жолду курулуш иштери дагы болуп калат дейт. Ошондуктан келечеги эмне үчүн бар деп атам? Бул жакта жогору жагынан Масалиев көчөсүнө уланган Разаков көчөсүнө параллельный дагы бир жол курулуп жатат. Бул жакта жол тыгындын дагы алдын алынат. Андан сырткары ошол эле жол менен Ош Бишкекке чыгып кете турган жолу дагы ушул жерден курулуп жатат. Сиз сатып ала турган үй дал ушул жерде болуп калат. Унаа токтоо үчүн жер төлөөлөрү дагы өзүнчө сатылат экен. Андан сырткары балдар ойночу аянтчалары дагы кенен көрүп турасыз. Балдарыңызды коркпостон ээн эркин балдарыңыздын коопсуздугун ушул курулуш компанияга тапшырып койсоңуз дагы болот. Себеби унаалар ушундай жер төлөөнүн астына кирип токтошот. Балдардын коопсуздугу алдын алына каралган. Унаа токтогондон кийин унаа токтоочу жайдан чыгып ушул эле дароо эле сиз өзүңүздүн подъездиңизге кирип кетсеңиз болот. Сиз сатып ала турган подъезд, сиз сатып ала турган батир дал ушул акыркы подъезд болуп калат. Андан ар жагына дагы сүйөм деген турак жайды куруп жатышат. Ушул эле Карагай курулуш компаниясы тарабынан курулуп жатат. Бул жакта дагы буюрса бир 3-4 жылда аябай чоң кичинекей жакшынакай шаарча катары да болуп калат экен. Үйгө негизинен 50-60% адамдар толугу менен кирип жашап башташкан. Анда эмесе мен сиздерге үйдүн ички абалына көргөзүп өтөйүн. Мынакей биз лифт менен 2 кабатка көтөрүлдүк. Лифт менен 2 кабатка көтөрүлсөк, айрым коңшуларыңыз дагы оңдоп түзөө иштерин оңдоп өткөрүп жатат экен. Бул коңшуларыңыз азыр учурда ремонт кылаптыр. Үйдүн кызы техникалык паспорту чыккан, ипотекалык жол менен да сатып алсаңыздар болот экен, эгерде банк сизге одобрение берген болсо. Анда эмесе үйгө келе турган болсок, үйдүн эшиги толугу менен мурондолгон, оготпос эшик 3 жерден кулпланат экен. Бисмилла деп үйгө кире турган болсок, үйдүн жалпы аянты 98 метр квадратты түзүп алат. 97,5 дейт, 98 квадратка тете болуп калат дейт. Үй толугу менен оңдоп түзөөдөн евро ремонттон өткөн көрүп турасыздар. Асма чырактары жайында, туш кагаздарды жана потолокту жууп тазалоо болот. Электр чалгылары толугу менен тартылган. Мынакей көрүп турасыздар, эшиктери дагы бир түстө, көк кара түстө же болбосо күрөң кандай түстө болуп калат кыргызчасы. Ушундай түстө экен. Мен сиздерге дароо бөлмөлөр менен тааныштыра турган болсок, эшиктен кирип келгенде сол жактагы биздин бөлмөбүз бул балдардын уктоочу бөлмөсү же болбосо ата-энелердин уктоочу бөлмөсү катарында пайдалансаңыздар болот экен. Акыркы заманбап үлгүдөгү асма чырактарды алып келип орноткон, дизайнердин кеңеши менен үй оңдоп түзөөдөн өткөн. Үй толугу менен борбордук коммуникациялар болгон, суу свет, газ, канализация жана башка. Терезесине келе турган болсок да, үйдүн бөлмөнүн терезелери баары тең күн чыгыш тарапты карап турат. Коопсуздук үчүн темир тосмолору орнотулган. Мынакей көрүп турасыздар, бул бөлмөнүн терезелери балдар ойночу короону жана ошондой эле унаа токтоо үчүн жер төлөөнү карап турат айымдар жана мырзалар. Асма чырактары 3 режимде иштеп турат. Ар кандай көк, ак, көк, анан сары түстө дагы иштеп турат экен. Анда эмесе биз кийинки бөлмөлөргө баш бага турган болсок, ушул эле бөлмөгө уда жанаша жайгашкан бөлмөбүз. Бул биздин бул кладовый помещение катары да пайдалансаңыздар болот экен. Мынакей көрүп турасыздар бул жерге. Же болбосо жуунуп тарамдоочу бөлмөсү катары дагы ар жагынан эшик чыгарып алсаңыздар дагы болот дейт. Үй толугу менен бышкан тургузулган, үйдүн сырты жылууланган, базальт менен сыртынан таштар менен коздолгон. Ушул эле бөлмөгө кладовкага уда жанаша жайгашкан биздин кийинки бөлмөбүз бул айымдардын сүйүктүү болгон бөлмөсү. Ашкана бөлмөсүнүн терезеси панорамалык көрүп берип турат. Бул балдар ойночу короону карап турат. Үйдүн эмеректери дагы дизайнердин кеңеши менен коздолуп, оңдоп түзөөдөн өткөрүлгөн. Бул асма чырактарды 90 градуска буруп алсаңыздар да болот. Желдетүү системалары да толугу менен киргизилген. Болгону сиз бул жерге газ мешиңизди орнотосуз. Газ мешиңизди орнотуп туруп, желдетүү системаларын улап койсоңуз гана болгону экен. Холодильниктин мына газ мечи да каралган көрүп турасыздар. Газ мечинин эсептөөгүч да каралган. Бул жерде эмереги бар экен. Ачсак түшүп кетти. Болгону бул жерге муздаткычты орнотосуз, газ мечти орнотосуз, жашоону дароо баштай бересиздер. Эгерде ижарага квартирага берип койсоңуз дагы жок деген ушул 3 бөлмөнү 50 000 сомдон кем эмес ижарага берип жатышат Ош шаарында. Аны дагы эске аласыздар. Чыкканда ушул эле бөлмөдөн ашкана бөлмөсүнөн чыкканда бет маңдайда жуунуп тарамдоочу бөлмөсү менен ажаткана бөлмөсү өз-өзүнчө жайгаштырылган. Мен дароо эле сиздерге көргөзүп өтөйүн.
Бул ушу даараткана бөлмөсүнүн суунун агымы да жакшы. Бул районго баш булактан суу келет. Аны дагы эске аласыздар, калсаңыздар, бул жерге кир жуучу машинанын жайын дагы калтырып коюптур. Суу түтүктөрүн кандай кылган айтор айта албайм. Суу түтүктөрүн улап алсаңыз гана болот экен. Ушул эле бөлмөгө удаа жанаша жайгашкан бөлмө. Бул жуунуп тарануучу бөлмөсү. Жуунуп тарануучу бөлмөсүнүн капелдери да жакшы көрүп турасыздар. Аристонду да жаңыдан орнотулган. Колдуучу жайлары дагы бар. Кир жуучу машинанын орду бул жер экен. Көрүп турасыздар, суу түтүкчөлөрүн дагы ордуна калтырып кеткен. Аристон да учурда иштеп жатат. Биз кийинки бөлмөлөргө баш бага турган болсок, эштен кирип келгендеги биздин акыркы бөлмөлөрүбүз, жок акыркы бөлмөбүз эмес, дагы бир бөлмөбүз бар экен. Биздин кийинки бөлмөбүз кыргыз да ушул бөлмөнү өзгөчө күтөбүз. Бул кийинки бөлмөбүз бул конок бөлмөсү. Конок бөлмөсүнүн 2 канаттуу эшиктери бар. Асма-чырактары жайында, бассейн абалында көрүп берип турат. Потологу шипы же болбосо. Бөлмө негизинен орто, өтө чоң эмес, өтө тар эмес. Орто экен, болжолдуу түрдө канча бир 20-30 адам кенен эле батчудай экен. Полорудун абалдары дагы жакшы. Жылуу пол эмес, теплый пол эмес, жөнөкөй гана полдор. Жылуулук системалары толугу менен орнотулган. Жерден көтөрүлүп тургандагы терезенин абалы бул 40 сантиметрдей түзүп калат экен. Бул мындай үйдү алыш керек, дароо жашаш керек. Электр чолгулары толугу менен тартылган. Анын сырткары бул жерге антен орнотуу системаларын, антеннин кабелдерин да орнотуп алып келип коюптур. Мынакей көрүп турасыздар, 3 режимде чырактары иштеп турат. Биз кийинки бөлмөлөргө баш багалы дароо эле биздин акыркы бөлмөбүз бул балдар бөлмөсү же болбосо ата-энелер уктоочу бөлмөсү катары пайдалансаңыздар да болот. Бул бөлмөнүн артыкчылыгы Г формасында болуп калат. Эгер кааласаңыз бул жерден бөлүп дагы бир бөлмө чыгарып алсаңыз дагы болчудай экен. Мынакей көрүп турасыздар. Айрымдар ушул бөлмөнү ашкана бөлмөсү катары пайдаланат экен. Бул жерди ашкана бөлмөсү катары бөлүп алып, ар жагын коноктосуу үчүн бөлмөсү катары дагы пайдаланышат экен. Кафелдердин абалдары жакшы, жууп тазалоого толугу менен болот. Мынакей көрүп турасыздар. Айнур жана мырзалар, ушул 3 бөлмөлүү батиребиздин жалпы наркына келип токтоло турган болсок, жалпы наркы ар бир метр квадраты 1250 АКШ доллары менен бааланууда. Эсиңиздерге сала кете турган болсок, жалпы аянтта 98 метр квадраты түзүп калат. Үй жөнүндө кененирээк маалымат аламын десеңиз 0509 15 28 90 номуруна кайрылсаңыз, үй жөнүндө кененирээк сизге да маалымат берет. Соодалашыңыздар албетте. Алмашуу жолдорун айтып кете турган болсок, эгерде сизде 1 бөлмөлүү же 2 бөлмөлүү батир боло турган болсо, ушул үйдүн үстүнө үстөк пул кошуп бере турган болсоңуз, ушул үйдү өзүңүздүн пайдаңызга алып кетсеңиз дагы болот. Машинага, автоунаага алмашуу жолдору жок дейт. Эгерде сизге банк уруксат бере турган болсо, одобрение берген болсо, үйдү ипотекалык жол менен дагы алып кетсеңиз толугу менен болот. Биздин каналды колдоп коюңуздар, күзөтүп туруңуздар бизди, ой пикир калтырып, чоң бармакты басып коюңуздар. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө аман туруңуздар.